Эмне себептен Адахан Мадумаров менен Исхак Абсаматович экөө жок болуп калды. Бул уникалдуу тергөө фокус болуп атат да мына. Ошол 22 октябрь күнү 10:40 Каса Италияга барып катышкан жогорку кеңештин 2 депутаты жок. Ал комитетте мүчө болбогондо, ал жыйынга барбагандагы мен бул кылмыштуу топтун мүчөсү болуп калыптырмын да. Адахан Кимсанбаевич, сизге бир суроо берет элем. Жаман көрбөңүз. Бирок сизге бир суроо. Кемпирабадтын темасын биз деле баарыбыз барганбыз, ошактагылардын баары барган. Сиз жок дегенде бир сотуна келип койдуңузбу? Бир сотуна келип койдуңузбу? Ошол сотко келип бирөөнүн ал акыбалын сурап көрдүңүзбү? Баары сизди поддержка чыкты эле го. Сизге поддержка чыгып туруп, сиздин ошо Кемпирабадка чейин мен деле баргам го. Исхак Абсаматович, сиз дагы всегда так делали, но бул сапар почему-то барган жоксуз. Эмнеге барган жоксуз? Тоже вопрос. Исхак Абсаматович, я вас очень сильно уважаю, вы знаете. Вы же не такой человек были. Вы же тоже могли же прийти и хотя бы узнать. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кемпирабадтын проблемасын эң биринчиден баштаган ким эле? Кемпирабадтын проблемасын ошол жердин үнүн чыгарган Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эле. Исхак байке жанында жүрүп, алар дагы мондай баштады эле. Бирок мына мен силерге көрсөтөйүн. Абай Молдокматовдун 25 октябрдагы токтомун. Мол 25 октябрда токтомунда ошондо жазылып турат. Тактап айтканда айыпкер Байшембек уулу, төмөндөгү кылмыштуу шериктер Баязов, Асанбеков, Молдокматов, Кадыров, Асанов, Матаев, Дүйшөбаев, Бекчоро, Кудайбергенов, Бекназаров, Бузурманкулов, Ишалиев, анан жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Масалиев менен Мадумаров деп жазылып турат. Биргеликте ошо кафейняда кезигиптир имиш. Атай Бейшембек ал кафейняга кезиккен эмес. Ал кафейняга барган эмес. Кемпирабадтын эмесине барган эмес. Биякта жазылып турат, что ошолор менен болгон ишөө мынакей карап көрүңүздөр. Мадумаров менен Масалиев. Эми бүгүнкү токтомду кайра эле ошол зам генеральный прокурор Абай Молдокматов бүгүнкү продленияны көрсөтүп атам. Атай Бейшембектикин утверждение кылган. Мадумаров, Масалиев жок. Алар жок. Ошондуктан түшүнүксүз болуп атат да. Эмне себептен биринчи токтомдо алардын фамилиясы бар,
экинчи токтомдо булардын фамилиясы жок. Бул бир. Экинчиси, Атахан Кимсанбаевич, сизге бир суроо берет элем. Жаман көрбөңүз. Бирок сизге бир суроо. Кемпирабадтын темасын биз деле баарыбыз барганбыз, ошактагылардын баары барган. Сиз жок дегенде бир сотуна келип койдуңузбу? Бир сотуна келип койдуңузбу? Ошол сотко келип бирөөнүн ал акыбалын сурап көрдүңүзбү? Баары сизди поддержка чыкты эле го. Сизге поддержка чыгып туруп, сиздин ошо Кемпирабадка чейин мен деле баргам го. Сизди поддержка берди. Кемпирабад бул элдики деп чыкканбыз. Туурабы? А силер Орозайым Нарматованын эле процессине барып турсуңар. Калгандарынан көргөн жокпуз. Исхаков Саматович, я вас очень сильно уважаю, вы знаете. Вы же не такой человек были. Вы же тоже могли же прийти и хотя бы узнать. Там было много депутатов. Мера пресечения уже длится второй день. И вот по этому вопросу. Вот между вот этими, получается, вы сторговались, что ли? Абай и Ним. Это что, здесь сторговались? Биякта жазып атасың, утверждать атасың, биякта утверждать етпей атасың. Кайсы кагазың ишенсе болот, Абай и Ним. Же аларга жетпейт ау. Эркиңер жетпейт ау. Депутат деппи. А тогда эмчүн Атайга алыңар жетти, который вообще барган эмес, комитетке кошулган эмес. Кандай түшүнсөк болосуң? Вот кандай түшүнсө болот ушунун баарын? Дагы ошол эле вопрос. Урматтуу Атахан Кимсанбаевич, сиз биринчи очередте ошол жакта Кемпирабадты коргогон жигиттерге, аялдарга барып, хотя бы жок дегенде, жок эле дегенде барып билип койсоңуз болмок. Эмне болуп атат деп. Исхаков Саматович, сиз дагы всегда так делали, но бул сапар почему-то барган жоксуз. Эмнеге барган жоксуз? Тоже вопрос. Могу жерде эки токтомдун айырмасы, бир токтомдо эки киши бар, бир токтомдо эки киши жок. Же башынан жок болуш керек болчу. Же башынан бар болгон соң до конца бар болуш керек болчу. Мен Атахан Кимсанбаевичка тарапташтарына против айтып аткан жерим жок. Просто реалдуулукту айтып атам да. Мына могу жерде ушундай вопростор менен турат. Бул суроолорго кантип жооп берет билбейм. Эң жаманы ошол жерде Атай Бейшенбек комитеттин мүчөсү да болгон эмес. Кемпирабадка барып сүйлөп койгон эле болбосо, мүчөсү да болгон эмес, митингине катышкан эмес. Мен митингине катышкан да эмесмин, эмесине да барган эмесмин, комитеттинде болгон эмесмин. Ошолорду кармап олтурасыңар. Мейли 20 февралга чейин көрөрүз. 20 февралга чейин эме айтасың. 20 февралга чейин Абай Иним моулардын баары дагы бузулуп кетеби?
Сенин колдоруң турат да. Сен колдоруң турат да. Ошол суроого сен да жооп берсең болот эле. Биринчисинде Масалиев менен Мадумаров бар, а экинчисинде жок.